2050-жылга бизде метро болобу? Бул парковканы өзү кантип чечебиз? Же болбосо поликлиника, мектеп, бала бакчалар бизде өзү курулабы же үйлөр эле куруло береби? Ошол боюнча бүгүн сиздер менен мен, Калмурзаева Роза, кыймылсыз мүлк специалисти сиздер менен ген планды бөлүшүп кетем. Өзүм кантип түшүнгөн болсом, сиздерге ошентип түшүндүрүп бергенге аракет жасайм. Бирок сиздерге дагы биздин Telegram каналда жакшы специалист менен болгон маектин 3 сааттык видеосуну сиздерге тилкемесин калтырып кетем. Ошол жака өтүңүздөр. Достор, бүгүнкү күндө биз сиздер менен Акипресстен, Кактус Медиадан, башка жактардан специалисттерден ген пландын бүгүнкү күндө шаардын өсүшү боюнча кызыл, жашыл, сары түс болуп кеткен картаны көрүп, мындай көбүбүз коркотсак керек. Биздин үйлөр снос болобу же болбойбу, кандай болот экен деген боюнча, же болбосо биздин Бишкек шаарыбыз кандай өсөт? Ошол боюнча сиздер менен сонун талкуулап кетсек, мен өзүмө бир ошол баардык видеолордон өзүмө конспект чыгарып алдым. Сиздерге айтып бере турчу эң мындай маңыздуу темалар. Биринчиден, Бишкек бул биздин борборубуз жана бүгүнкү күндө кандай шаар болот. Бүгүнкү концепция боюнча Бишкек шаарыбыз IT хаб шаарчасы, жаштардын жаңы идея менен ала турган шаарчасы болушуну бүгүнкү күндөгү стратегиялык жактан өтө ниеттери чоң экен. Анан Бишкек шаары бул экономикалык стратегия жактан өсүүнүн шаары болуп эсептелинет. Неге дегенде бул жакта көбүрөөк адам жашагандыктан бул жерде бизнес кылганга оңоюраак шарттар көп өтөт. Неге дегенде өзүңүздөр билесиздер, бизнес кылуу бул адам бар жерде гана тез өсүү гана болот. Ошондуктан биринчиси ушул бүгүнкү күндө шаарыбыз жашыл болуш үчүн, шаарыбыз өнүгүш үчүн, шаарыбыз өсүш үчүн ушундай стратегиялык пландарды жасап атыптыр. Анан мага жаккан эң жакшы концепциясы бул Бишкек 15 мүнөттүн жанында. Элестетиңиздер, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле мурунку выпускта биз Москва шаарына барып келгенбиз. Москва шаарында азыркы күндө орточо 20 миллионго чейин адамдар жашайт. Элестетиңиздер, ал жакта канчалык пробка чоң. Бирок өзүңүздөр билгендей, ал жакта метро бар, троллейбус бар, трамвай бар, электробустар бар, автобустар бар. Бирок ошонсо деле алардын баягы транспорттук пробкалары шайт этилбей жүрөт. Биздин Кыргызстанда ошол теманы кантип бүгүнкү күндө чечсек болот деген темада булар баягы бүгүнкү күндөгү 15 мүнөттө бардык жакта өзүңдүн бүгүнкү иштериңди чечсе боло турган концепцияны ойлоп табышыптыр. Ушул концепцияны бул Япониядан, Россиядан жана Санкт-Петербургдан алышыптыр. Бул концепция эмнеге кирет? Мисалы, сиз жал районунда жашап жаткан болсоңуз, сиздерге эгер телефон алыш үчүн сумдун жанына келиштин кереги жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол жакта, Тыналиева жакта бүгүнкү күндө Евразия парк курулуп жатат. Ошол жака чоң торговый центрлер курулуп, сиздер ошол райондон өзүңүздүн чоң торговый центрлериңизге барып, кино, театрларга барып, ошол жактан концертный программаларды көрүп, ошол жака барсаңыз боло турган ниеттер жасап атат. Ал жакта мектепти, поликлиниканы, бала бакчаны көбөйтүү планы менен иштеп жатышыптыр. Ошолордун баары ошол райондо пайда болгондон кийин сиздер ошол райондон Цумга же болбосо Алматинка Горький жакка барыштын кереги жок болот. Ал жактан эле өзүңөрдүн суроолоруңарды бүтүрүп алып, ошол жактан балким кичинекей мекеме ачсаңыздар, ишик ачсаңыздар, ошол жак менен эле иштеп ишиңерди бүтө турган болуп калышын каалап атышат. Бүгүнкү күндө шаардын өсүшү боюнча азыркы күндө шаарды аэропорт Манас жака өстүрүүгө аракет кылып жатышат экен. Эмнеге дегенде, ал жакта бүгүнкү күндө специалисттердин айтымы боюнча ошол жакта сууну тазалоо системасынын заводун кура турган ген план жасап жатышыптыр. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билесиздер, сууну тазалоочу ишкана деле бүгүнкү күндө шаар канчалык чоңойгонуна жараша тазалаганга жетишпей жатат. Ошондуктан ошол жакта стратегиялык пландар болуп аткандыктан бүгүнкү күндө транспортный жактан ошол жакка вокзалды жылдырайын деп атышат экен. Эми основной вокзал болушу мүмкүн эмес. Бүгүн товар ташыган вокзал деле бизде азыр биздин шаардын ортосунан чыгат. Ошол нерсени кичине чекеракка жылдырып туруп, бирок ошол баягы вокзал көбүңүздөр билген, уккан болсоңуздар керек, ошону көбү снастить этет экен, алып салат экен, там транспортный магистраль болот экен деген ойлор болчу. Жок, бүгүнкү күндө аны албай турган болуптур. Ал жакка 2 линия кылып
сол жакка, оң жакка кете турган жолдорду жасап туруп, ал жактан күн чыгышка, батышка, бардык жакка кете турган бүгүнкү күндө поезддерди киргизе турган пландары болуп атыптыр. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө дагы мен айтып кете турган нерсе, бул темир жолуну чоңураак кылып жасап, айлана чөйлөө менен баягы бүгүнкү күндө мамлекеттик эле план эмес, дүйнөлүк план менен чоң жакка чыгуунун аракетин жасап жатышыптыр. Мага жагып аткан нерсеси бүгүнкү күндө аэропорт Манас жакка чоң бүгүнкү күндө автовокзал курулуп атат, ошол жакка шаарчылар курулуп жатат. Ошол жактын аракетин жасагандыгынан элдердин баардыгына мындай концепциясы менен куруу үйлөрүнү пландап жатылып атат. Эгерде мурун мисалы специалисттин айтымы боюнча 4 этаждуу үйлөрдүн жанына биз келип туруп сразу бир 14 этаждуу үйдү куруп салсак болчу эле да. Азыр андай концепцияны азайтып, эгер 4 этаждуу үйлөр бар болсо, ал жерге 8 этаждуу, 9 этаждуу гана уруксаттарын берет экен. А эгерде 8-9 этаждуу үйлөр курулуп жаткан жерлерге максимально 10-15 этажга чейин эле курууну уруксат беришет экен. Эмнеге дегенде, ал жерде ошондой жакыныраак үйлөр курулган, подземный бүгүнкү күндө парковкалар жок болгондуктан, эгер ал жерге чоң үйлөрдү куруп салса, ал жерде баягы машина менен эле толуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ушундай концепцияны ойлоп чыгып атат экен. Бул концепцияны 2026-жылдын башында кабыл алыш керек экен. Эгерде сиздерде бүгүн оюңуздар бар болуп аткан болсо, кирип бүгүнкү күндө специалисттер менен талкуу кылгыңыз келип жаткан болсо, өздөрүнүн сайтында genplan.gov.kg деген сайты бар экен. Ошол жерге кирсеңиздер, бардык бүгүнкү күндө концепциясыны китепче кылып киргизип коюптур. Эгерде сиздер ушул ген план боюнча специалисттер менен талкуулагыңыз келип жаткан болсо, биздин Telegram каналга өтсөңүздөр, биздин Telegram каналда биз ошол ген планды кайсыл жерде жүктөгөн, кайсыл жерден суроолорду берсе болот, анан качан алар өздөрү талкуу жаратканга элдерди чогулта турган күндөрдү, ошондой маалыматтардын баардыгын Telegram каналга жүктөп коебуз. Макулбу? Ошол жакка кирип көрүңүздөр. Анан ошол сайтта бүгүнкү күндө өздөрүнүн пособиясын киргизип коюптур, транспорттун развязканы бүгүнкү күндө кандай болушун киргизип коюптур, кайсыл жерлерде бүгүнкү күндө имараттарды курса болот, кайсыл жерде курбаш керек, ошол боюнча азыркы күндө предварительно сары, жашыл, кызыл кылып боеп киргизип коюптур. Алар боюнча силер толук маалыматты ошол сайттан чекесинен көрсөңүздөр болот. Ар бир түз эмнеге жооп берет деген. Сиздерге ушул тема өтө кызыктуу болуп жаткан болсо, ал жерде бизде Бактияр Касымалиев менен ошол специалисттин 3 сааттуу маеги бар. Аны биз баардык эле жакка киргизген жокпуз. Telegram каналдагы болгон биздин катталуучуларыбыз ошол видеону толук кандуу көрө алат. Кирип көрсөңүздөр болот. Макулбу? Достор, эгерде сиздер курулуш компаниядан үй алгыңыздар келип жаткан болсо, бирок бүгүнкү күндө Бишкектин рыногунда кантип аламын, кайсыл документтерди текшерем, кайсыл застройщикке ишенсем болот, кайсыл застройщикке акчамды берсем болот деген ойлор менен үй албай жаткан болсоңуздар, анда биздин ОСК компаниябызга кайрылыңыздар. Биз сиздерге курулуш компанияны тандап, юридикалык жактан текшерип, сиздерди үй алуу келишимин түзгөнгө чейин жардам беребиз. Бардык маалыматтар ушул номерлерде. Метро боюнча бүгүнкү күндө 2050-жылга чейин метроду эч кандай Бишкекте план жок экен. Ооба, Япониядан келген специалисттер Кыргызстанда метро куруш керек деген планды коюп жүрүшкөн экен. Бирок шаарыбыз анчалык деле чоң эмес, жашоочулар бүгүнкү күндө анчалык чоң эмес. 2023-жылдын статистикасы боюнча биздин шаарда 1.200.000 гана адам жашап жатыр. А 2050-жылга чейин биздин шаарда 2 миллионго чейин адам жашайт деген план болуп атыр. Эгер ошондой план боло турган болсо, ошончалык бүгүнкү күндө акчаны сарптап метро куруштун кереги барбы жокпу деген суроого көп айтыптыр, метронун кылыштын кереги жок. Ал жакка өтө көп финансылык расходдор кетет деп. Анын ордуна бүгүнкү күндө электричкаларды ойлоп табатышат экен. Даже специалисттерибиз бүгүнкү күндө да мамлекеттик кызматкерлерибиз Санкт-Петербургга барып, бүгүнкү күндө ошо электричканын кандай бүгүнкү күндө жүрүү системасыны, канча жолдун тротуарын алат, жолдун канча убакыт чеккесин алат, ошонун баардыгыны бүгүнкү күндө эсептеп келишиптир. Бизге бүгүнкү күндө электричка метродон көрө ыңгайлуу болот деген чечимге келип атышыптыр. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы жашыл зонаны кылыш үчүн деле электричканы бүгүнкү күндө бизге пландоого киргизип атыптыр. Бул стратегиялык өнүгүү деп эсептесем деле болот. Жашыл шаар
Өзүңүздөр билгендей Бишкек шаары бизде жашыл шаар болуп келген. Азыркы убакта эми жолдор бузулуп жатып, жолдорду оңдоп жатып, жолдорду чоңойтуу максатында көп дарактарды кесип жатышат. Бирок ошол жашыл зонаны кайтаруу планында өзүңүздөр билгендей биздин эң чоң сейил бактарыбыз бар. Бул Карагачево роща жана ботаникалык бак. Ушул эки бак өзгөчө коопсуздук жер болуп эсептелине турган болуп аракет кылып атышыптыр. Эмнеге дегенде ушул чоң парктарды калтыруу эсебинде ошол жерге курулуш компаниялары кирип үй куруп салбасын, ошол жерде жаңы да бак дарактарды эгип жашыртуу аракетин жасап жатыптыр. Шаарды жашылдандыруу боюнча 3,5 гектар бүгүнкү күндө жашыл зона болуш керек деген планды коюп жатышыптыр. Элестетиңиздер, 3,5 деген бул өтө чоң, ар бир райондо өздөрүнүн чоң паркы болуш керек. Өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө Бишкек мэрия ошол тарапта жакшы иштерди алып барып жатат. Мисалы Ататүрк паркынын экинчи зонасы деле азыркы күндө реконструкция болуп, ошол жакта эле сонун болуп ачылып калды. Эми ошол жерде деле элдер келип, жүгүрүп, айланып, басып жүргөнгө аракет жасалса болот. Бул концепция эмне бүгүнкү күндө бизге жеңилдетүү болот? Эгерде элдерде 3-4 остановка жанында эле иши болуп аткан болсо, же болбосо 3-4 остановкадан кийин өзүнүн бир проблемасын же болбосо суроосун решать эте турган нерсе болсо, элдер такси заказ кыла бербей, элдер же болбосо автобуска тура бербестен басып ошол жактан жүрсүн деп. Анан өзүңүздөр билгендей бизде Аларча каналдары бар, БЧК каналдары бар. Ошолардын жандарыны, чекелерини баягы жүгүрүү зонасы жана жашылча зонасы кылып жасаганга өтө аракет жасап жатышыптыр. Мага ушул нерсеси өтө жакты. Комментарийге жазып кетсеңиздер, ар бир оюмду сиз менен бөлүшкөнгө аракет кылып жатам. Стратегиялык специалист болбосом деле кыймылсыз мүлк менен бүгүнкү күндө шаарда кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошолорду силерге жеткирүүнү аракет жасап жатам. Сатуу бул оңой эмес. Эгерде сиздер бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлкүңүздөрдү саткыңыздар келип жаткан болсо, анда сиздер биздин открытая сделка компаниясына кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге сатуудан сатып алып бергенге чейин жардам бере алабыз. Анда эмесе ушул номерлерге кайрылыңыздар. Эми райондор боюнча бизде өзүңүздөр билгендей 4 чоң район бар. Бул Свердловский, Ленинский, Октябрьский жана Первомайский райондор. Ушул 4 район бүгүнкү күндө өтө өздөрүнүн центрларын болушун каалап жатыр. Ошол центрлерде эмне болуш керек? Ар бир райондун өзүнүн центринде жакшы бир торговый центри, торгово-развлекательный центрлер, жакшы мектептер, жакшы поликлиникалар, жакшы бала бакчалар. Булар бардыгы мамлекеттик болушуну аракет жасап жатышат экен. Ошондуктан баягы райондогу адамдар мисалы ошол чекеге же болбосо башка райондун торговый центрине же болбосо өзүңүздөр билгендей эле ЦУМга келиштин кереги жок болушун кажетинин суроосун чечип жатышат экен. Эгерде бүгүнкү күндө бизде өнүгүү дей турган болсок, өнүгүү бир эле центрде эмес, бул райондордо жана башка шаарларда болушу керек деген концепция болуп жатыр. Анан специалисттин айтымы боюнча, мисалы Беловодский жакта өзүнчө промышленный развитие жасап, Кант районунда өздөрүнчө башкача развитие жасап, ошол райондогу адамдар ошол жакта жашап калышыны каалаган ниети менен ошол жактарды өнүгүүнү аракетин жасап жатышыптыр. Анан өтө талкуу болуп жаткан бул Киевский көчөсү боюнча бүгүнкү күндө ал жерде жөө жүрө турган көчө кылайын деген пландарым бар экен. Мисалы мен мындай концепцияны Стамбул шаарында көргөм. Ал жерде Таксим деген өзүнүн көчөсү бар. Ал жерде бүгүнкү күндө торговый центрлер бар, тамак жейчү жерлер бар. Элдер ошол жерге келет дагы, ал көчөдөн только трамвай жүрөт, башка адамдардын баардыгы эртеден кечке ошол жерде айланып жүрсө болот. Ошол эле улица менен эки жактарга машиналар менен кошулуп, же болбосо электричка менен башка локацияларга кетип калса болот. Таксимдин көчөсүндө брендтер жайгашкан, мисалы Zara, Gucci, бардык эң белгиликтүү брендтер. Мисалы ошол көчөгө келген адамдар ошол көчө менен кечке жүрөт, айланат, сейил бактарына кетип калышы мүмкүн. Ошол жерде жүрүп, басып, жандагы торговый центрлерге кирип, өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү суроолорун чечип кетишет. Эгерде ошондой концепция боло турган болсо, балким Киевский көчөсү деле ошондой болуп калышы мүмкүн деген пландар болуп жатыптыр.
Биздин үйлөр снос болобу же болбойбу деген суроолор бар болуп аткан болсоңуздар керек ар бириңиздерде. Эгерде сиздер бүгүнкү күндө участок сатып алайын деп жаткан болсоңуздар же болбосо участок алган болсоңуздар, топографиялык съемканы кылдырсаңыздар болот. Менин оюм боюнча топографиялык съемканы ошол ген планды утверждать эткенден кийин гана көрүңүздөр, чтобы бүгүнкү күндө сиздер баягы топографиялык съемканы көрүп кызыл линиядан чыктыңарбы чыкпадыңарбы ошону билиш үчүн. Бирок специалисттердин айтымы боюнча, эгерде сиздер кызыл линиядан чыкпай турган болсоңуздар, баардыгы жакшы болот деген ойду айтышты. Бирок эгерде сиздер кызыл линиядан чыгып кеткен болсоңуздар, ал жерлерди чоңойтуш керек болуп, жолду чоңойтуш керек боло турган болсо, мамлекетке ал жер керек болот. Ал бул стратегиялык развитияга бүгүнкү күндө өтө маанилүү нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бириңиздерде возможность бар. Кириңиздер дагы ошол биздин телеграм каналдан өтүп, ген пландын киргизген сайтына кирип, талкууга кирип, бүгүнкү күндө биздин мэрияга жардам берип, ушул талкууну жөн калтырып койбостон, граждандык позицияңыздарды көрсөтүп, талкууга жардам берип, балким специалисттер араңыздарда бар болуп калган болсо, балким сиздер бир жаңы нерсени айтып кететсиздер. Ошондуктан бул ген план боюнча менин сиздерге маалыматым ушундай кыскача болду. Сиздерге жакты деген ойдомун. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды бөлүшүп кетсеңиздер болот. Бирок толук талкууну көргүңүздөр келип аткан болсо, биздин телеграм каналга өтсөңүздөр, ал жерге биз 3 сааттык мамлекеттик специалист менен маегибизди киргизип койгонбуз. Ошону толук кандуу алсаңыздар болот. Сиздерге чоң рахмат. Биз менен бирге болгонуңуздарга, ОСК Кыргызстан YouTube каналына катталыңыздар. Сиздер менен баардык маалыматтарды сизге жеткиликтүү кылып бергенге аракет жасайбыз. Чоң рахмат.